Экинчи бөлүм. Ошондуктан сен башканы соттогон адам, ким болсоң да сага кечирим жок. Себеби сен башканы соттоо менен өзүңдү айыптап жатасың. Анткени сен башканы соттоп жатып, өзүң деле ошол иштерди кылып жатасың. Ал эми биз мындай иш кылгандарга Кудайдын адилет соту жүргүзүлөрүн билебиз. Ушундай иш кылгандарды соттоп жатып, ошол эле иштерди жасаган адам сен Кудайдын сотунан качып кутулам деп ойлоп турасыңбы? Же Кудай өз айкөлдүгү менен сени тоба кылууга жетелерин билбей, анын айкөлдүгүн, сабырдуулугун жана чыдамдуулугун барк албай жатасыңбы? Бирок сен өзүңдү күн бербегендигиң менен, өкүнбөгөндүгүң менен Кудайдын каары төгүлө турган жана адилет соту боло турган күнгө өзүңө өзүң каар чогултуп жатасың. Кудай ар бир адамга иштерине жараша тиешесин берет. Даңкты, урмат сыйды жана өлбөстүктү туруктуулук менен жакшылык кылуу аркылуу издегендерге түбөлүк өмүр берет. Ал эми өзүнө күн бербей, чындыкка баш ийбей, адилетсиздикке багынгандарга каарын жана ачуусун төгөт. Жамандык кылган ар бир адамдын, алгач жүйүттөрдүн, андан кийин элиндердин башына кайгы жана кыйынчылык жөт. Тескерисинче, жакшылык кылган ар бир адам, алгач жүйүттөр, андан кийин элиндер даңкка, урмат сыйга жана тынчтыкка бөлөнөт. 11. Анткени Кудайда бет карамалык жок. Мыйзамды билбей күнөө кетиргендер мыйзамсыз эле жок болушат. Ал эми мыйзамды билип туруп күнөө кетиргендер ошол мыйзам боюнча соттолушат. Анткени Кудайдын алдында мыйзамды уккандар акталышпайт, мыйзамды аткаргандар акталышат. Анткени мыйзамды билбеген бутпарастар табиятынан эле мыйзам буйруганды аткарып жатышса, анда алар мыйзамды билишпегенине карабастан өздөрүнө өздөрү мыйзам. Ошентип алар мыйзам талабынын жүрөктөрүндө жазылганын көрсөтүп жатышат. Бул жөндө алардын абийири жана бирде айыптаган, бирде актаган ойлору күбөлөндүрүп жатат. Мен таратып жаткан жакшы кабар боюнча Кудай Ыйса Машаяк аркылуу адамдардын жашыруун иштерин соттогон күнү бул айкын болот. Мына сен өзүңдү жүйүтмүн деп мыйзамга таянып Кудай менен мактанасың. Анын каалоосун билесиң, кайсы ишти жасаса жакшы экенин сен мыйзамдан үйрөнгөнсүң. Мыйзамдан билим алып чындыкты билгендиктен сен өзүңдөн сокурларга жол көрсөтүүчү, караңгыда жүргөндөргө жарык, акылсыздарга насаатчы, балдарга окутуучу экениңе толук ишенесиң. Сен башкаларды үйрөтүп, өзүң эмнеге үйрөнбөйсүң? Сен башкаларга уурдаба деп насаат айтып, өзүң эмнеге уурдайсың? Нике бузба деп айтып, өзүң эмнеге нике бузасың? Буркандардан жийиркенесиң да, анан эмнеге алардын бутканаларын талаптан ойсуң? 23. Мыйзам менен мактанасың да, анан эмнеге мыйзамды бузуп, Кудайга сөз тийгизесиң? Анткени ыйык жазууда жазылгандай, силердин айыңардан бутпарастардын арасында Кудайдын ысымына тил тийип жатат. Эгерде сен мыйзамды аткарсаң, анда сүннөттүн пайдасы бар. Эгерде сен мыйзамды бузсаң, анда сенин сүннөтүң сүннөт эмес. Демек сүннөтү жок адам мыйзамдын буйруктарын аткарса, анын сүннөтсүздүгү сүннөт катары эсептелбейби? Ыйык жазууну билген, сүннөткө отургузулган, бирок мыйзамды бузуп жаткан сени сүннөткө отургузулбаган, бирок мыйзамды аткарган адам соттобойбу? Анткени көрүнүшү жүйүт болсо эле жүйүт эмес, сүннөткө отургузулса эле сүннөттүү эмес. Тескерисинче, жүрөгү жүйүт болгон адам жүйүт. Жүрөктүн сүннөтү да тамганын негизинде эмес, рух боюнча болот. Ошондой адамга адамдардан эмес, Кудайдан мактоо айтылат.